Мен өзү түү чоңлайдын тургунумун. Биринчи маселе, биз мусулман калк болгондон кийин бизге гигиена, тазалык керек. Бизде алхамдулилла көпчүлүгү мусулмандар, бирок аз орус улутундагылар 3 жерде чочко багат. 3 жерде чочко багат. Бу чочконун жытыдан жакында эле Индия мамлекетине барып бир кошунабыз, болгон мал дүнөсүн сатып алып операция кылып келди, бирок ошол инфекцияны жугат экен чочконун жыты, богу дегендейчи. Буну апарып эл ичүүчү каналга төктү. Анан полияга төктү. Мен муну ЖККнын тиешелүү органдарына кайрылсам, Алтынбек деген байке турат, сен кече жакында келип алып бизге патриот болго, бу жерден сени көчүрөбүз дейт. Мен Чоңалай деген жерденмин, Жарбашы деген элденмин. Курман жандаткан чөбөрөсүмүн. Мен эки эле нерседен корком, бири Алладан, экинчиси кабырдагы суроодон. Бирок үн чыкпадым. Экинчи маселе ит. Иттерди сөзсүз эле бир жаш баланы кабыш керек, сатып интермансага баш керек шаардагыдайчы. Бул маселени көтөрсөм патриот боло бербе дейт. Үчүнчү маселе жашаганга 4 жыл болду, 4 кудук бар, анын капкагы коюлуп атат. Андан кийин маселе урматтуу президенттин өкүлү. Коркутуу маселесин өткөнбүз алхамдулилла. Коркутуу маселесинен айта кетпесем болбойт, биздин Чүй областында жашаганда Ысык-Атада Руслан Шабатаев деген жаш депутатыбыз бар. Ошонун аркасынан сөз көтөрсөм Максим Бакиев деп Кыргызстанда жок. Мен эр жүрөк жигиттердин биримин. Андан кийин чочконун богуну апарып барып көрсөтпөйсүңөр десем, бизге видео кылга арыз жаз дейт. Жүрүң барып көрсөтө десем, ал менин ишим эмес дейт. Андан кийин жер адис эмес, Индира деген ЖККда курамасында иштеген, мен келип жеримде өлчөп жүрөм. Ал чалаңдап. Же метри бар, пут менен өлчөп жүрөм. Бул башка улуттар көрсө уят, маданиятсыздык. Андан кийин сенин сарайың мыйзамсыз дейт. Мен өзүм огородума сарай курганмын. Узуну 20 метр, мал бакпайм. Жарымсынан мал багам, отун суу, көмүр аяк жүргүзөм. Сотко берем, сот чечет сени дейт. Президентибиз не дейт? Миграцияда иштеп келип, балда тирижетин болбосун. Кош койгула. Кош коюңуз. Мен сөз мурдалаңыз. Ушуну президентибиз не дейт? Миграция маселесинен кутулгула дейт. Мен быйылкы жылы Сахаровадан кыргыздарды кабар алып келдим. Орозонун күнү Россиянын муфтиси менен барып. Ошол жерде эки кыргыз эже мыйзамсыз 6 айдан бери жатыптыр. Биринчиси орустардын эшигин катып жаткандан, экинчиси буту подъездге ылай болуп кирсе. Бүгүнкү күндү чочконун богуна ууланып атабыз. Бул мен көзүмөн көрдүм, трактор менен сордуруп апарып, Тихонова көчөнүн үстүнө полияга коёт. Анан Тихонова көчө өтө чоң көчө, өтө калк көп жайлашкан, балдар көп. Бирок жолу Афганистандын бомба түшкөндөй. Чакырчук бир 20 метрин жасап коюптурлар, шагыл төшөп, башка ошол бойдон турат. Кара палар бар, жаш балдар бар. Урматтуу президенттин өкүлү, катыбайсаң кечиресиз. Ачуу болсо да чындыктай жутасыз, ушул маселени карап коесуз. Анан мен коркутуу боюнча кимге кайрылам? Мен сени көчүрөм дейт. Сен мындай жашай албайсың дейт. Жакшы, рахмат.